Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз түз эфирдеги Көл таңы программасын көрүп жатасыз. Биздин кийинки коногубуз Таңкы мейман рубрикасына кийинки коногубуз келген. Бул 15 жылдык тажрыйбасы бар мыкты ашпозчу, өзүнүн окуучуларды дагы окуткан жана көчмөн ашпозчу деген командасы менен аймактарга дагы барып, өзүнүн даамдуу тамактарын тартуулап, кызматын тойлордо көрсөтүп келет. Бүгүн биздин конокто Динара Ашырова. Утман таңыз менен студияга кош келдиңиз. Утман таң, кош келдик. Алгач бизге ошол кантип ашпозчулукка келип калганыңыз боюнча айтып берсеңиз. Баягы 18-ге толгондон кийин эле биз ошо ашпозчулук жаатында эле 15 жылдан бери эмгектенебиз. Именно на выезд болуп иштегениме быйыл 6 жыл болду. 6 жыл болот. Ушул карантинде элдин баары бир жакшы бир кесипке ээ болушпадыбы. Мен дагы ошондой эле ошол пландап жүргөн болчумун. Ошо өзүмө бир команда түзсөмбү депчи. Анан как раз бизде дагы аябай азыр куда тоозууда ошондой профессионально жакшы даярдалган дасторкон менен элдин баары жакшынакай куда тоозгулары келет, конок тоозгулары келет. Ошонун арты менен команда түзүп, анан иштеп жатабыз азыркы кезде. Негизи ашпозчу болуу кыялыңыз кайдан пайда болуп, эң алгачкы мындай ашпозчулук кадамдарыңыз кантип башталган? Бул 19 жашымда жолдошум экөөбүз кайнатамдын жардамы менен Чолпон ата жакка барып, Чолпон атадан бир кафе арендага алып иштетип, ошондон башталган. Андан кийинки жылдары 15 жыл болуптур. Ошого өзүбүздүн айылыбызда бир пляжыбыз бар эле, чакан такыр каралбаган жер болчу. Аны өзүнүн айылымдагы тегеректерим жакшы билет. Ошол жакты жасап, кенедей бир ашляфудан, пирожкиден баштап, анан азыркы кезде ошол пляжды дагы иштетебиз. Бир аз чаканыраак кухнябыз бар. Андан кийин эле ошол команда түзүп, азыркы кезде иштеп аткан кезибиз. Сизди студияга чакырып, сиздей кесипкөй адамдан биздин кожойкелерге жакшы рецепт алып бербесек болбойт. Андыктан бүгүн биз ошол тематиканы тандап алганбыз. Азыр бизде эс алуу күндөрү келатат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошол эс алууга чыкканда тез арада даяр болчу рецепт менен бөлүшөсүз. Эмне жасап бересиз, ошону айтып берсеңиз. Баягы жаратылышка бир көтөрүп кетчү бир рецепт дегенде эле мен оюма эмнегедир бургер эсиме түштү. Анткени жаш балдардын баары муну аябай сүйүп жейт. Ушуга бир соусун азыр элдер кандай жасайт билбейм, бирок көбүнчөсү майонез менен, кетчуп менен кылып коюшу мүмкүн. Мен бир соус, атайын соус жасап, ошонун ичине сала турган үйдөгү бар нерседен эле бир бургер жасаганды көрсөтүп берейин дедим. Демек, бүгүн өзгөчө соус менен болот экен да. Ооба. Анда баштай берсеңиз болот. Эмнелер кетет, аны айтып берсеңиз албактыда мен. Бизге атайын ушундай бургерге даярдалат турган нан керек болот. Нандан ичине эмне салабыз? Колбаса салсаңыздар болот, же болбосо котлет салсаңыздар болот. Котлет атайынча салып, сыр салып коелук, помидор, салатный листья кылып, анан соус жасайбыз. Ошо соусту үстүнө куябыз. Демек, сиз айткан бул нандын ичине салчу ингредиенттерди ар бир кожойке өзүнө жараша, тазисине жараша же ошо үйдө болгон азыктар менен жараша деп айтабызбы, жасап алса болот экен. Ооба, албетте. Мисалы үчүн, эгер үйдө эле баягы кыргызча дейбизби, эгер колбаса, котлет таба албасак, баягы тойдон келген бышкан этти майга бир аз пиязы менен кууруй калып, ичине салып, бир соус жасап алып, ошону колдонушса болот. Бул шрирача деген соус, бул шрирача жок болсо кетчуп ордуна колдонсо болот. Бардыгы эле үйдөн табыла турган нерселер да. Наныбызды чыгарып алабыз. Эң алгач эле биз соусту даярдап алалык биринчи. Бул өзгөчө соус экен. Ичиндеги ингредиенттерди каалашыңыздарча аралаштыра берсеңиздер болот. Ал эми соусту үйрөнүп алып, бул соусту бургерге кошкондо сонун болуп даамын ачат. Бизге майонез, орегано, же болбосо прованский трава деген кургатылган специя кошуп койсок болот. Көп эмес, бир аз.
Анан кетчуп же болбосо ушундай шрирача соусунан. Бул аябай ачуу. Кичине по вкусу кошушубуз керек, а то жаш балдар жей албай калышы мүмкүн. По вкусу кичине кара мурч. Эгер туздан да кичине кошуп коелук, по вкусу өтө көп эмес, бирок майонездин составында дагы, шрирачада дагы тузу бар. Бул зернистый горчица, майдаланганын алдык, мунун тоголок болгону дагы бар. Аны деле кошо берсе жарай берет, э? Аны бирок бул нерсенин баарын блендерден өткөзүшүбүз керек болчу. Анан биз эгерде ал ток жок болуп, же болбосо блендерибиз жок болуп, кандай кылса болот деген максатта биз кол менен эле аралаштырат. ушинтип аралаштырабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул рецепт бизде көбүнчө азыр эс алуу күндөр келатат. Эс алууга чыкканда тоого буларды ала барып, ошол жактан эле ток жок, тез арада жасап алсаңыздар болот. Ошондуктан. Демек соуска чеснок да кошуп коеюн деп атасыз. Чеснокту теркамды унутуп калыптырмын. Ооба. Мунун баары чын эле тоо шартында жасаганга өтө мындай ыңгайлуу, жеткиликтүү экен. Ооба. Үйдөгү бар нерсе холодильникте, кетчуп бар, бардык эле нерселер бар. Анан ошол жерден ошо сиздин соусуңузду даярдап атканда жана көчмөн ашпозчу деген командаңызды түзүп барып ошо үйдөгү тойлордо кызматыңызды көрсөткөнүңүздү айтып атпайсызбы? Бул ошол командаңызда канча киши бар? Анан азыр суроо талап кандай болуп атат? Азыр суроо талап аябай күчөдү. Анткени азыр элдердин баарында эле акча бар, акча жок дегени менен. Анан бардык адамдар эле повар чакырып, конокторун жакшы маанайда, жакшы өздөрү ары бери чуркабай, тозгонго аракет кылып атышат. Ушул сиздин командаңызда байкашымча ашпозчулардан башка тейлеген кызматкерлер жана ошондой эле бир жасалгалоо иштери дагы бар окшойт. Ооба. Бизде командада 7 команда иштейт. Бир тойго 2ден чыгабыз, бир 14-15 адам болот. Анын бардыгы бар, ооба. Официанттарыбыз бар. Идиш жууган атайын эжелерибиз бар, ар дайым чакырып, алар дагы мындай ишенчиликтүү, таза жууган дегенчи. Ошондой адамдарыбыз бар. Команда аларды мен 15 адам бар командада деп атпаймынбы? Баягы ашпозчулардын ашпозчу эле 15 да, мисалы үчүн. Андан тышкары ошол эжекелерибиз бар, ар дайым идиш жууп, ошол кызмат кылган. Жана официант экөө бар, постоянно эле официант чакыра беришпейт. Көбүнчөсү мындай жетишпей турган ар жактарында келиндери азыраак болгондор эле чакырбаса. Андан тышкары быйыл бир коллегам эң башында чогуу үйрөнүп иштеп жүргөн жеңешем бар, айылдаш. Ошол жеңем экөөбүз отуруп, анан баягы оформление фотозона дегенди киргизип, азыр буюрса иштеп баштадык. Демек, бул жерде ар бир кардардын өзүнүн суроо талабына жараша ошол официанттар кереги жок болуп калышы мүмкүн, же айрым сиздердин кызматтарыңыздарды албай калса деле болот экен да, туурабы? Ооба. Анан эгер ошо жалпы бардык кызматтарыңыздын баарын алам десе, ошол баасы кандай болот? Мисалы үчүн фотозонанын акчасы өзүнчө болот, башкача болот. Фотозонаныкы бир 8.000ден өйдө жасап баштадык. Киши башына эгер поварский услуга болсо, ашпозчулук услуганы киши башына 350-400 сомго чейин жасап атабыз азыркы кезде. Идиш жууган эжекелер 1,5-2 сомдон алышат. Алар кудалар келгенден баштап кеткенге чейин ошол жакта кызматын кылышат. Кандай мындай элдин кайтарым пикирлерин угуп жатасыз? Бул мындай суроо талап бар деп айтып атпайсызбы? Анан канчалык бул кызмат керек экен, канчалык аларга ыңгайлуу болуп атат? Клиенттер, кардарларыма, элдерибизге аябай эле ыңгайлуу болуп атат. Анткени канча продукт алам деп кайгырбайт.
жетеби, тамагым жетпей калабы, ысырап болуп калбайбы деген суроо да болуп калышы мүмкүн. Анын баарын биз калькуляциясы менен баарын эсептеп алып беребиз. Каяктан алам, кайсы магазинден алам деп дагы баштары оорубайт. 1 сааттын ичинде закупун алып даярдап беребиз. Атайын иштешкен, оптовый болгон магазиндерибиз бар. Овощи, фруктунуку өзүнчө, белки продуктовойдуку өзүнчө болгон. Ошол жактан алып беребиз. Жана заготовканы жасап, столун өзүлөрү айткан убакта даярдап беребиз. Сиз ушул бул кызматтарыңыздан сырткары негизи ашпозчулукка кызыккандарды дагы окутат деп окшойсуз. Онлайн деп дагы көрүп калдым. Бул жакка суроо-талаптар кандай болуп атат? Кимдер окуп үйрөнүп атышат? Анан алар андан ары сиздей болуп ошо көчмөн ашпозчу кызматын көрсөтүп атышабы же кандай? Именно мен өзүмдүкүнө айтсам, менин окуучуларымдын бирөө дагы азыр иштебей калып, үйдө отуруп калган жок. Бардыгы иштеди. Азыр бүт выездде жүргөн, жанагы сиз повар издегенде эле жүргөндөгү бир 15 менин окуучуларым. Анын ичинен онлайндан дагы келген дагы окуучуларым бар. Жакында көрдүм, ал дагы эфирге келип кеткен экен. Прям баары эле иштеп атат. Алды Москванын ресторанында иштеп, кафелеринде иштеди, 2 окуучум бар. Азыркы кезде дагы бир кыйын окуучум иштеп, азыр Кекеев бизде Караколдо, ошол жакта иштеп, даже сунуштар болуп атыптыр. Өткөндө сүйлөшүп, аябай сүйүнүп калдым. Булар канча аралыкта, мисалы онлайн болобу, офлайн болобу, канча аралыкта окуп жетишет? Негизи онлайн тармакта окуса, бул желаниядан болот да, баардыгы каалоодон болот да. Эгерде каалоосу күчтүү болсо, 1 айдын ичинде эле жакшылап окуп, үйрөнүп алып, уже иштеп кетсе болот. Албетте практика керек, бир аз убакыт керек. Бирок бир жылча ушул бир айда бир 2-3 жолу деле чыгып, акырындык менен изденүү менен болсо, бат эле сон ийгиликке жетип, алды машина алып атат, шыгылса сонун жакшы. Эгер офлайн түрдө болсо канча убакытта келип окушат алар? Офлайн түрүндө убактыларынан бир айча убактысы кетет негизинен. Бирок бир 5-6 жолу менен банкеттерге выездге чыкса эле уже основасын үйрөнүп алат. Бул практика түрүндө? Ооба, практика, буякта 100% практика. Бүт өздөрүнүн колдору менен жасап көрүшөт. Жасай берет окшойм да. Биз сүйлөгөнчө, демек, ошол жанагы башындагы нанды бөлүп алып, биз даярдаган соусту ичине салып баштадыңыз, э? Салып баштадык, анан үстүнө немебизди салалык, курица, грудинканы салалык. Бул копченый, ыштатылган. Ышталган. Бул негизи нанды кожойкелер үйдөн деле жасап алса болот, э? Муну мен атайын алып келдим. Ушул атайын бургердин нанын. Негизи муну эгерде мындай бургерди каяктан табабыз деп калышы мүмкүн. Муну неме кылсак болот, атайын бургер саткан жерден заказ берип алдыртсак болот экен. Жолбосо тостер деген баягы нан бар го, балдар жакшы көрүп жеген. Ошого кылсак болот. Жолбосо жаңы баягы ромашка деген нан бар эле го, сатыла турган. Ошол нерседен дагы бөлүп кичирек болуп калат, бирок ошондон дагы кылсак болот. Демек, өзүңөрдүн табитиңерге жараша муну салып алабыз. 2ден салам десеңер 2ден салгыла. Мен жырына жейм десеңер 3дөн деле салам. Буларды салып бериңиз, андан кийин сиз помидорду, салаттык жалбырагын, сыр, алардын баарын кошосуз, э? Окуучулардын окуучулар келип окуганда сиз атайын мындай сертификат же окуганын тастыктаган эмне бересиз? Сертификат берем. Өзүм ошо сертификат берем. Офлайн окугандарга офлайн, онлайн түрүндөгүлөргө онлайн форматына жиберем, өздөрү чыгарып алышат да.
Онлайндан да окугандар аябай көп. Прям доходко чыгып, биздин не только Каракол жергеси, Ысык көл областы эмес, Ош жактан, Жалал Абад жактан, Нарындан, Бишкектен окуп, мына ушундай сүрөттөрүн жиберип, мен уже ушундай доходко чыгып атам, мына дасторконум деп дайыма жиберип турушат. Мен ошону сториске же болбосо Инстаграмга көп деле мактанып жарыялай бербейм да. А негизгисинде сүйүнүп калам, мен значит менин пайдам тийип аткан экен депчи. Бир кездерде дагы мен ушундай башында эми сразу эле баягы заманбап рецепттерди билбейсиң да, мурунку кухнядагылар жаатында эле билип, ошол мен дагы бир кезде бир бекер эле үйрөнүп онлайн тармактан дагы жакшы билим алгам, ошолорумду эстеп калам. Негизи ошол сиз айтып атпайсызбы, эң негизги окуганга бул ашпозчулук каалоо болуш керек депчи. Каалоодон сырткары негизи кээ бир адамдарда бир атайын талант дейбизби, буга бир өзүнүн жекече бир кызыгуусу сыяктуу бир нерсеси болуш керекпи, же үйрөнүп алып эле баары мыкты ашпозчу болуп кете алабы? Ооба, колдун мындай даамы болуш керек да негизи. Бирок кээ бирөөлөр үйрөнүп алып эле, кооз тизгенди үйрөнүп алып эле, мен ушундай кыйын повармын дегендер да болуп калып атат последнее время. Негизи ооба өзлөрү чувствовать этип, даамды сезиш керек биринчи очередде. Негизи таланттан дагы бир аз болуп калат, ооба. Өзлөрүнүн импровизацияларын көрсөтүп, фантазияларын иштетип, муну кылсам болот экен деп, андайлар дагы бар. Негизи каалоо керек, аракет керек. Анан билим алып, мисалы үчүн биз основасын үйрөтүп атабыз да, дальше өздөрүн изденип отуруп, жакшы бир команда түзүп алып иштегендер да бар окуучулардын арасында. Өздөрү да иштеп аткандар дагы бар. Демек, чындап эле өзүнүн бир талантын байкаган адам гана анан ушул жакта дагы өзүн кеңейтип көрүп, дагы жаңы билимдерди алып, практикага чыгып көрүп, анысын өркүндөтүп кетет окшойт. Ооба. Мен менен эле иштен эле, менден эле үйрөнүп алып, бул мыкты болуп кетти дегенден да алысмын. Өздөрү дагы основасын үйрөнүп алгандан кийин изденип атышат болсо керек. Ошентип анан иштеп атышат көбүнчөсү. Бизде дайыма тиги адистер тиги кандай тамак аштарды жебесеңиз рационго сөзсүз жашылчаларды кошкула деп айтат. Сиздин бүгүнкү рецептте дагы ошол жашылчаларга помидор, эң өзгөчө мындай витаминге бай салат жалбырагы дагы кошулат экен. Демек, бул бир гана курсак тойгузган эмес, бир жакшы витаминдүү дагы, пайдалуу дагы азык болот экен деп айтсак. Ар бир эмне жебейсиң, тамакты азыр элдин баары эле жакшы өздөрүнүн ден соолуктарына кам көрүп атышпайбы? Ошон үчүн эмне гана тамак жебейсиң, ушундай чөп жарылуу тамактарды кошуп жеген жакшы болот. Бул тамак сиңирүүгө дагы жардам берип, ооба. Тамак сиңирүүгө да жардам берип. Бул ушинтип тез эле даяр болуп калды окшойт, Ушинтип эле тез эле даяр болуп калды. Аябай дагы соусту жакшы көргөндөргө дагы бир аз үстүнө мындай коюп койсок болот. Ширин болуш үчүн дагы соустарды кошо берсеңиздер болот экен. Ортосуна кылышыбыз керек болчу, сүйлөп атып, сүйкөбөй калыптырмын ал жагына. Бирок эң негизгиси сиз рецептти айтып бердиңиз. Биз ишенебиз, телекөрүүчүлөр көрүп, үйрөнүп алды болуш керек. Анан сөзсүз жаратылышка чыкканда муну колдонуп көрүшөт деп ойлойбуз. Буюрса, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Муну балдарыңар, мен ойлойм, мен ишенем. Бул тамакты аябай жакшы көрүп жешет балдар. Балдардын негизи сүйүп жеген тамагын жасап бердим сиздерге. Чын эле көпчүлүк ата-энелер да муну мойнуна алып калышат. Үйдөгү тамактарга караганда балдар көчөдөн жеген, кафеден жеген тамактарды, өзгөчө тез даяр болчу тамактарды аябай сүйүп жешет деп. Чоң рахмат, эң сонун жасадыңыз. Эми негизи ушул ашпоз сиздин 15 жылдык тажрыйбаңызда элдердин табити кандай болуп өзгөрүп атканы жөнүндө сурагым келип атат. Кандай болуп мындай барбы өзгөрүүлөр, кайсыл жагына өзгөрүп атат? Өзгөрүүлөр ошол жакшы бир дасторкондо конок тозгулары келип атат. Мурун мисалы үчүн колунда барлар тозчу, азыр аракет кылып атышат баары эми бардан жок кылып тозгонго.
Мурун мисалы үчүн көп учурларда майонез, салаттарды жакшы көрсө, азыр ушундай бир туура тамактанууга өткөндөр дагы бар. Ушу жашылча, азыркы айткандай жашылчаларды бизге дагы буюрса үйрөнүп баштады биздин региондо, Ысык көлдө. Мурун көбүнчөсү ошо шаарда жашагандар көп заказ беришчү. Азыр биздин дагы Ысык көл регионунун тургундары ушундай туура тамактануу болгон жакшы миксовый салаттарды да заказ берип башташты. Азыр бул даяр болгон бургерлерди көрсөтүп коюңуз, көрүүчүлөргө. Ушундай тез эле бир 10 мүнөттүн ичинде даяр боло турган бургер жасап койдук. Кааласаңар, эмне кошом десеңер, помидордун ордуна бадыраң болсо бадыраң кошо берсеңиздер болот. Салатный листьянын ордуна шпинат кошсоңуздар болот. Айсберг капуста кошсоңуздар болот. Такыр эле ал жок десеңиздер, союз салат, баягы корейский союз салат деле кошуп эле кошсоңуздар дагы боло берет. Демек, бул жерде ошол негизги сиз соус жасаганды үйрөтпөдүңүзбү? Ошол соусту кошуп алып, өзүнүн фантазиясына жараша, жана жогоруда биз айткандай үйдө кандай азыктар бар болсо, жеткиликтүүлүккө жараша, тез аранын ичинде ушундай даамды жасап алсаңыздар болот экен. Рецептиңиз үчүн чоң рахмат. Эми ушул эле жерден биздин кожойкелерге ашканадагы бир сырлар менен бөлүшө кетсеңиз, кантип тамакты даамдуу жасаса болот? Ана жана көп учурда азыр бизде социалдык медиада дагы биздин эң чоң сурообуз күндө эмне тамак жасашыбыз керек деп ойлоп калышат. Ошолорго кеңештериңизди айтып койсоңуз. Аларга кеңешти болгону даамдуу жасаш үчүн аябай от души сүйүү менен жасаш керек, биринчиден. Экинчиден, эгер азыр деген социалдык тармактардын баары өнүгүү учурунда эмне тамак жасайм деп ойлонуп аткан болсоңор, ар кандай мен өзүмдүн эле курсумду сунуштабайм. Менден башка дагы кыйын поварлар бар, алардан дагы курсун алып, же болбосо менден да алсаңыздар болот. Ошол жактан эмне тамак жасайм деген проблемадан арылып, ар кандай үй бүлөңүздөр үчүн тамактарды түрлөп жасап берсеңиздер болот. Ошол сиз жогоруда өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп атканда да айта кетпедиңизби? Ошол сиздин тажрыйбаңыз бар болсо деле, жаңы рецепттерди үйрөнүш үчүн, заманбаптарды үйрөнүш үчүн сиз дагы онлайн курстан өткөнсүз. Демек, ар бир кожойке аны үйрөнүп алса, күнүмдүк жашоону жеңилдетип, ошондой эле үй бүлөсүнө даамдуу тамактарды тартуулаганга эң жакшы мүмкүнчүлүк болот. Ооба. Мен башында жаңы үйрөнүп, заманбаптарды үйрөнүш үчүн ошол онлайнга келгем. Андан кийин мен дагы кыйын бренд поварлардан Алматага, Өзбекстанга чейин барып, повышение алып келгем да. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда ошо теле көрүүчүлөргө кайрылып, негизи эле ошо тамак аш даярдап атканда эмнени эске алып, кандай кеңештерди кылса мындай натыйжалуу болот экенин менен бөлүшө кетсеңиз. Негизи эле ошо сүйүү менен жасаш керек любой тамакты. Анан натуралдуу продуктлар менен жасаса эле абдан жакшы болот, буюрса. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп, таң эрте бизге маек куруп, жана ошондой эле эң сонун рецептти көрсөтүп жасап бергениңизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Биздин бүгүн таңкы мейман рубрикабызда 15 жылдык тажрыйбасы бар ашпозчу Динара Ашимова болду. Чоң рахмат.